Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Биздин каналда бүгүн жаңы көрсөтүүнүн аты пикир. Пикир деп бекеринен аталган жок. Биз өзүбүздүн студиябызга мамлекеттик, коомдук, ошондой эле элибизге, журтубузга таанымал болгон инсандарды чакырып, ал кишилердин менин суроолорума, менин ойлорума өздөрүнүн пикирин сураганы уюштурдук. Бүгүнкү ушундай көрсөтүүнүн биринчи алгачкы коногу мамлекеттик биздин сыйлаган инсандарыбыздын бири, ошондой эле бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсенбаевич Мадумаров. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Адахан Кимсенбаевич, мен азыр өзүм айтып кеткендей, сиз аябагандай чечкиндүү өзүңүздүн жоопторуңузду күтөм. Ачык айкын сүйлөшсөк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзүңүздөрдүн сурооңуздарды же болбосо пикириңиздерди биздин Facebook, ошондой эле YouTube'да да калтырсаңыздар болот. Адахан Кимсенбаевич, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда аябагында эле саясат чыңалып калды десек болот да. Бир айлардан мурун сиз өзүңүздүн эки президент, экс менен бүгүнкү президенттин тиреши боюнча көз карашыңызды, пикириңизди айттыңыздар. Ошондо сиз коомчулукка кайрылып кеттиңиз. Бирок ошо сиздин кайрылууңуз кандайдыр мындай калып кетти окшойт көз жаздымда. Муну сиздин пикириңизди, сиздин оюңузду Путин алып кетти окшойт. Кандай дейсиз? Бүгүнкү күндө ошо сиздин оюңуз ишке аштыбы? Кайсы бир деңгээлде ишке ашты, себеп мен эртеси күнү айтпадымбы, Заматта ошону окуп эле Кыргыз эл баатыры 92 жаштагы академик Мамбет Мамакеевич мага кат жазып, анан ошо бир кантип жолуксам болот деген, сиз аксакал кишисиз, мен барайын деп барып, а киши менен бир 3 сааттай сүйлөшүп отурдук. Сөзсүз ал өзүнүн кандайдыр бир таасирин тийгизди. Анан 2 күн өткөндөн кийин эле эски төрагалардын баары биригип туруп анан кайрылуу жасады. Сөзсүз аларга дагы мындай бир ачуу тийгендей болду дагы кайрылуусун. Андан кийин ар кандай кайрылуулар болуп кетти. Абактын ар жагынан кайрылуулар чыгып кетти. Кайсы бир деңгээлде коомду ойгото алды. Экинчи жагынан алганда абдан туура айттыңыз, Путин ошол кыргыз аксакалдарынын, кыргыз интеллигенттеринин жасай турган жумушуну Путин жасап койду да. Ага эки себеп бар. Биринчиден, ошо кишиге арызданып жетип барышы абдан жакшы эмес. Бул деген сөз биздин аксакалдар, биздин улуттун уюткулары, биздин элибиз өз алдынча маселе чече албай калды. Сиз бизге калыс болуп берсеңиз дегенде арыз арманы менен баруу менен бирге бүтүндөй улуттун, мамлекеттин беделине каттуу шек келтирип коюшту. Ушундай. А коомчулукка кандайдыр бир таасирин тийгизди ал кайрылуу. Ошол биздин кыргызстандык коомчулуктун таасири, ошолордун баягы өзүңүз айткандай кайрылуулары бир жагдай болгон жокпу? Булар бүгүнкү президентти эле колдогондой болуп, ал эми экс деп коебуз же мурунку президентти жөн отурбайбы дегендей ойдо айтылган жокпу? Ушундай бир каймана түрдө айтылды. Себеп биздин жетекчилерде көпчүлүк учурда баягы орусча комплекс неполноценности деп коет. Кыргызчасы ал өксүктүк деп коем мен. Өксүктүк оору менен ооруйт да, ким жетекчи болуп келген болсо эле желкесинен 2 жолу таптап койсо, менин досум болуп калды, мен мыкты мамиледе болуп калдым, менин гана иштейт деп. Ошол биринчи Акаевдин мезгилинен бери эле ушинтип ооруп келатышат да. Акаев турган үчүн демократия өсүп атат, Акаев турган үчүн кредит берип атат, Акаев турган үчүн банк иштеп атат, Акаев болгон үчүн күн чыгып атат, ай батып атат деген сыяктуу болуп калды да. Кечекисинде ачык көрсөтүп койду. Негизи бизден башка, биздин элибизден башка өлкөлөрдө алардын жетекчилери үчүн эшмат болобу, ташмат болобу баары бир. Кимди алып барып, жетелеп барып байлап койсоң, ошону менен иштеше берет. Муну Россиянын президенти ачык айтты. Биздин салтка айланган, биз күчтөгү турган бийлик менен иштешебиз деп айтты. Ошонун тегерегинде бириккиле деди. Ал туура жол менен алып баратабы, туура эмес жол менен алып баратабы, биздин кошуналарды ал кызыктырбайт. Бизде
ушул киши менен иштешебиз. Эгерде эртең Жээнбековдун ордуна башка бир киши келип калган болсо, Жээнбеков ага ушундай болуп кандайдыр бир сунуш менен кайрылса, айтат, кечирип кой дейт. Биз Ишмат менен иштешебиз. Ушуну биз так билип алышыбыз керек да. Бул сөздөн эмне деген жыйынтык чыгарышыбыз керек. Биз өз тагдырыбызды өзүбүз чечкенди үйрөнүшүбүз керек да. Бүгүн массалык маалымат каражаттарда таптап башкача ушун жоорот чыкпайбы? Ошол бүгүнкү президенттин тегерегинде бириккиле деп айтты. Мына көзүңөрдү ачкыла, бириккиле. Путин өзү айтты дегендей болуп атпайбы? Бул баягы көз айтып аткан өксүктүк оору. Демек, бул ондой пикирде эмес Путин. Биринчиден андай деп айта албайт. Ар кандай, мисалы Венесуэлада эмне болуп атат, Сирияда эмне болуп атат, Ливияда эмне болду кече, Алжирде эмне болуп атат. Баары бир айтып атпайбы? Кандай режим болбосун, мага тийбе да. Балдар, өзүңөр билгиле дагы бийлигиңерди өзүңөр алып келдиңер, өзүңөр көтөрдүңөр, эми өзүңөр ошону менен чогуу иштегиле деп айтып коюш. Бул эл аралык дипломатиядагы боло турчу иш. Бул протоколдук сөз. Бул жүрөктөн чыкпайт, көкрөктөн чыкпайт. Бул тек гана мен мындай бир жерге түшүп туруп түшүндүрөйүнчү. Мына азыр көчөдө экөөбүз бараткан болсок, бирөө салам алейкум дейт, алейкум ассалам деп өтүп кетесиң да. Анын саламына да көңүл бурбайсың, ал сенин саламыңды кабыл алган алигиңе да көңүл бурбайт да. Ушундай эле баягы жасалма көрүнүштөр. Анан жанагы учурашканда бири-бирин кучакташып коймой, желкесине таптап коймой, бул протоколдук гана сөздөр. Анан ал айтпайт да. Жакшы эмес баратат, туура эмес жолдо баратат, эми карагыла, өзгөрткүлө деген сөздү айта албайт, айтууга анын укугу да жок да. Мындай бир ынтымакта иштешсеңер деген сөздү, бул анын пикири, анын ою. Андан көп нерсе эмес. Эми баягы өксүк оорулар, сабатсыздар, ой, бизди ушу киши ушундай деп койду, биздин тегерегибизге бириккиле деп айтты деп жар салып, аны мондай кылып көкөлөтүп асманга чыгарышы, бул өксүктүк, бул оорукчандык, бул баягы жарым акылдык да. Алихан мырза, мына сиз өзүңүз мамлекеттик кызматтардын дагы бир нечесине кызмат кылдыңыз, иштеп кеттиңиз. Мына сиз ушу дипломатияны да жакшы билген адам катары. Бүгүнкү күндө өзүңүздүн пикириңизди эле айтпастан, сиз сөзсүз кандайдыр ушу жолун дагы айтып коесуз да. Азыр дагы мен бир суроо берем, ошону дагы ошо чечилиш, анан ушундай барар жолун дагы айтсаңыз. Биз ушул өксүктөн кантип арылсак болот? Же айрыла албай калдык го деп азырынча көбүнчө биз ушундай болуп калдык го деп баягы мойнуна илип алышат да ушундай нерсени. Же ошентип отуруп калышыбыз керек, колубузду кушуртуп эле. Азыр көчөгө чыксак дагы интеллигенттер менен сүйлөшсөң, аксакал жаштар менен сүйлөшсөң дагы оңолбой калдык дейт да. Эмне үчүн оңолбой калдык? Биз үмүттү такыр үздүкпү, бүттүкпү, келер жерибизге келдикпи? Оңолбой калдык дегенде бизди бирөө келип оңдойбу? Биз өзүбүз оңолушубуз керек да. Сиздин берген сурооңузга кантип токтотсок болот дегенде, биринчи адам баласынын бүт башына үйгөн балеси напсиден башталат. Эгер биз напсини тыйсак, муну кызматка жетишим керек деп көз кызартканды токтотсок, муну байлыкты топтошум керек деп көз кызартканды токтотсок, шайлоодо мен моунча иштеп алышым керек деп токтотсок, мына сиздин калемдештериңиз бүгүнкү күндө баланчыга барып иштесең күнүнө моунча төлөп берет экен деп жетим жүгүрүктөй болуп, шыпыргыдай болуп жүгүргөндөрдүн баарын токтотсок, оңолуп баштайбыз. Бизди Россиядагы, Америкадагы, Кытайдагы, Индиядагы эч ким оңдой албайт, эгер биз өзүбүз оңолуп баштабасак. Ушуну айтып атасыз, жолу барбы дегендей. Жолу бар. Жолу кандай жол менен болот? Намыс ойгонуш керек. Намыс. Биз башта сиздер деле ушуну көрүп калдыңыздар. Бирөө үйгө чакырып чай берип аткан болсо уялат элек да. Эмнеге, кандай максатта дегендей. Анан жанакы бирөө бир садака берип атыптыр десе, ал жерде айланып өткөнгө шашат элек. Себеп баланчы садакадан алып кетип бартыптыр, үлүшүн алып кетип бартыптыр деп, жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык дегендей болуп, ушундай нерселерди алгандан уялчубуз да. Эгерде бүгүн бир мунжу майыпка барып көмөк көрсөтүп койсоң, бизге дагы таштай кет деп кыйкыргандан уялбай калдык да. 6 сан аман туруп, бизге дагы карап өт дейт. Мына ушул нерселердин баарын токтоткон болсок, мунун баарынын этегинде эмне турат? Напси турат. Ушуну тыйышыбыз керек. Бунун өзү карапайым мейли эмес да. Мен ойлойм, ушуну бүгүнкү күндө өзүбүздү элита дегендер, же болбосо биз баягы илгери элита деп ойлоп жүргөн адамдар, мына эгемендүүлүк
алгандан бери биз өзүбүз дагы ошолордон мындай күмөн санай баштадык да. Ошол Алар элде күнөө жок. Мен кошулам, ошолорду элдин үмүтүн өчүрүп, элдин ишеничин кетирип, биз башта бала кезде профессор десе, академик десе, ушулар дагы тамак жейт болду бекен. Ушулар дагы түндө уктайт бекен. Бизге кандайдыр бир сыр болчу да. А кийинки кезде эгемендүүлүктү алгандан кийин ошол биз айтып жүргөн профессорлор, академиктер, улуу кишилердин өздөрү бир кишинин тегерегинде ал кишинин аялынын этегин көтөрүп алып жүгүрүп жүргөндөн кийин кокуй, булар деле өлчү эле кишилер экен го. Булар деле биз сыяктуу тамак жейт экен го. Булар деле ушундай кылып эптеп кара курсактын айынан жүргөн турбайбы деп баягы ыйыктык кете баштады да. Сакральность. Сакральность кеткенден кийин адамда, маселен, ата менен эне бала үчүн кандайдыр бир деңгээлде ыйык сезимдери менен кармалып турбаса, алар тең туш болуп калат. Алардын айтканын эч ким укпай калат. Сүйлөгөн сөзүн кулакка илбей калат. Мына ушул сыяктуу эле ата менен эненин кадыры кандай кеткен болсо, бийлик өз кадырын ушунчалык деңгээлде кетирип алды. Себеп кокустан келген кишилер көп барып калды да ал жерге. Башта биз төш белгисин тагып жүргөн депутатты көргөн болсок, айбыгып, момундай туш чыга албай, жолун кесип өтө албай, момундай айланып өтүп, бу киши эмне дейт экен, эмне чечим алай айтат болду экен деп күчүбүз да. Эсиңизде болсо, 90-жылдарында аябагандай каттуу элдин башына кооголаң түшүп турганда бир эле кишинин оозунан бир сөздү күчүбүз да. Бүгүн ар бир көчө өзүнүн көчөсүнүн кишисинин сөзүн уккусу келет дагы, ал көчө дагы оң тарабы менен сол тарабы болуп бөлүнүп, 4 кошуна 5-чи кошунага каршы болуп, мына ушундай ыдырап кетти. Касиет жоголуп кетти. Эми ошону кантип кайтарабыз деген сөз пайда болуп атат. Сиздин пикириңизди билгим келет да, ушу элита ким болуш керек? Кимди сиз элита деп санайсыз? Мына кээ бир телекомпаниялар чыгарып атат элита деп. Алардын ичинде элита деген сөздүн ээсине татыксыз болгон деле кишилер бар. Бизде уурдап кеткен, жулуп кеткен, ар кандай шылуундук менен, жалганчылык менен көтөрүлүп алган болсо, коомдун бийик деңгээлине чыгып алса, ошону элита деп. Жок, элита ал эмес. Бизде Алтын мырза, чыныгы элита улуттук каада салтты, улуттун кадыр баркын, улуттук наслди, улуттун уңгусун, уюткусун кармап калган инсандарды элита деп айтышыбыз керек. Мына айыл кыштактарда аябай көп ушундай. Абышка кемпирлер аябай көп ушундайлар. Себеп алар ачка турган болсо дагы, келиңиз саба чай ичиңиз десе рахмат деп коет. А Бишкектеги элита болуп жүргөн миллионерлер чай ичиңиз десе эмне бересиң дейт да. Кандай чай бар экен дейт. Баягы көкүрөгү ток, көөдөнү бай кишилерди элита катарында көрүшүбүз керек. Адам экиге бөлүнөт экен. Бирөө дене мүчөлөрүн машыктырат экен. Булчуңдарын чоңойтуп, момундай кылып кеңейтип, бети башын тазалап, каштарын кырып, чачтарын боёп, керемет көрүнүп элге жасанып чыгып. Экинчи бөлүгү бар экен, алар ички жан дүйнөсүн, руханий дүйнөсүн машыктырат экен. Мына ошол руханий жан дүйнөсүн, ички дүйнөсүн машыктыргандарды элита деп аташыбыз керек. Бизде эмне деген сөздөр бар эле? Кызга 40 үйдөн тыйбы деген сөз бар эле. Кара кылды как жарган аксакалдар деп айтат эле. Күмүш сакал аксакалдар деп айтат эле. Ак элечек апалар деп айтат эле да. Мына ошолорду элитага киргизсек болот. Себеп биздин улуттук өзгөчөлүгүбүздүн кайсы бир баалуу касиеттерин ошолор сактап келатат. Анан кызматтын даражасын бийиктетип койсо, кызматы көтөрүлгөн менен анын акылы кошо көтөрүлбөйт да. Орусча айтканда социальная зрелость деп коет. Анын кызматы менен кошо акылы көтөрүлүп кетсе, тажрыйбасы көтөрүлүп кетсе башка маселе. Бирок баягы эле деңгээлде калат да. Баягы эле Манас Бердибеков айткандай, үч эмчектен эле келген бала да. Туурабы? А элита дегенди мону элита деп эч ким айтпайт. Мана ушул кишиден барып пикирин угалы, ушул кишинин чечимин угалы, ушул кишиден барып кеңеш сурайлы деп жүргөн аксакалдар аябай көп. Мына бүгүн чыныгы элиталар деп жүргөн кишилердин арасында кыргыздын залкарлары жок да. Эмне үчүн Болошмада Аземов залкар элита боло албайт? Эмне үчүн Рыспай Абдыкадыров элита боло албайт? Мына чет мамлекеттерде жүргөндөгүлөр айтат, ушул киши дейт,
Америкадан, Англиядан келген кишилер симфония жаратсак, симфония ушу кишинин күйлөрүн аткара албай калды деп айткан эсиңиздерде барбы? Теледен чыгып айтты эле. Бахтыкын, Бетховендикин, Штраустукун, Вагнердикин баарын киргизет алат дагы, оркестрге сала алат. А мына ол күү оркестрге кирбей атат деп ошо Америкадан келген бир дирижер моюнун сунбады беле, айтпады беле. Ушундай кишилер болсо, залкарлар болсо, эмне үчүн алар элита болбойт? Бизде министр болсо, андан бийик даражага жетсе, анан эл акыны болсо, эл жазуучусу болсо, элита деп түшүнүп калдык. Андай эмес. Элита элдин арасынан эл өзү тандап алат. Ага антип баа бербейт, эл берет. Мына биз элита отурабыз деген ошо жогорку кеңеш жөнүндө сөз кылдык. Алар элита десе дагы жакшы, элита дейт. Ошо туурасында сөз кылсак, мына 2020-жылга аз эле саналуу айлар калды да. Шайлоо турат алдыда. Мына сиздин партияңыз Бүтүн Кыргызстан, Аалам партиясы, Ар намыс партиясы ошол өзүңүздөрдүн шайлоо кодексине сунушуңарды, өзгөртүүлөрүңөрдү сунуштадыңыздар да. Бүгүнкү күнү сиздер ошодон администрациядан эми бүгүнкү күндө эч кимге жашырбай эле бар жокто администрация четет да. Кабыл алып, кандайдыр ошого өзүнүн сунушун, же болбосо оюн, же болбосо жообун бердиби? Мен өткөндө жеке жолугушууда Жээнбековдун өзүнө айтпадымбы? Биз жазуу жүзүндө бердик, кодексти даяр кылып жазып бердик да. Бирок ошону караганга дагы акылыңар жетпей атат деп айтпадымбы? Жана аларчадагы болгон жолугушууда. Андан бери жакында 1 жыл өтөт. А биздин бергенибизге 1 жылдан өттү. Жок, ак деп да, көк деп да айта албайт. Себеп ал кодекс Кыргызстанда ачык, айкын, элдик шайлоого жол ачат. Бул байлар байдай, кедейлер кедейдей барат деген сөздү жокко чыгарат. Мына ол жыйындарды областтын же райондун жетекчилери кой айдагандай айдап барып, элди топтоп бербейт. 20 партия катышса, бир күндө 20 жолу жыйын өткөрбөйт. Момундай сиздей болуп алып, журналисттер жыйналат дагы, бүгүн саламаттык сактоо тармагы боюнча сүйлөшөбүз. Ошондо анан жанагы элиталардын жүзү көрүнөт да. Сабаты жоюлганбы, фамилиясын туура жазалабы, Кыргыз Республикасынын премьер-министри деген сөздү туура жазабы же премьер-министр деп жазабы. Эл тандап алсын да, күзгү. Мына ошол бүгүнкү күндө жабык мындай бир сандыктын ичинде келип атпайбы? Сандыкты ача койсоң эле ба деп чыга калат. Кокуу ушулар келип калдыбы деп анан несі болуп калып атат. А биздин берген сунушубузда мына ол жигит ушундай. Мунун мындай адистиги бар. Мунун ушундай диплому бар. Көргүлө, суроону бергиле, жакса колдогула, жакпаса жок деген сөздө. Экинчиден, бийлик тараптагы айрыкча КТР менен ЛТР таң эртеңден кечке чейин бир партияны мактап, жактап жатып атпайбы? Андай нерсе болбойт. Жыйындар токтойт. Сөздү, суроону сиздин калемдештериңиз менен эл берет түз эфирде. Ага пикириңиз кандай, буга пикириңиз. Ошого жооп бере алгандарды карап танда. Эгер андан кийин да тандабай калган болсо, анда айтышыбыз керек да, өз сорубуз өзүбүздүн колубузда деп. Эми Адахам Кимсебаевич, пикирди сунушту берип койдук. Мына 1 жылдан бери жооп жок деп эле отура бериш керекпи? Же кандайдыр биз ошол сиздин азыр аябагандай туура сунуш пикириңизди угуп атабыз да. Биз талап кылышыбыз керекпи? Же сурашыбыз керекпи? Же болбосо биз 2020-жылы бүгүнкү ошо азыркы кодекс менен шайлоого бара беришибиз керекпи? Ошого барганга аракет жасашып атат, болгондо да андан да күчтүүрөөк кылып жасап атат. Себеп баягы өтмө тосмону 9%га көтөргөндүгү бүгүн Жээнбеков ойлоп атат да, 3 эле партия деп. 3 эле партияны өткөрүп алам 9%дык тосмодон. Бул бир партияны баягы иниси жетектеп келгенге иниси тарабынан көзөмөлгө алынган. Экинчиси дагы бир тур десе тур деп кечээ эле ушундай бул желпеңдеп жүргөн бир жаш балдардан бирөөсүн топтоп атат. Үчүнчүсү жаллаң жанагы курсагы чоң, чөнтөгү калыңдардын тобун топтоп атат да. Ушу үчөөңөр аракет кылгыла. Булар бүгүнкү күндөгү жүргүзүп аткан саясатынын бүтүндөй баардыгы жыты дагы арам, кадамы дагы арам болуп атат. Себеп эл тандасын деген маселени булар четке сүрүп койду дагы, элди сатып алабыз деген маселени коюп атат. Бүгүн кээ бир азаматтар ачыктан ачык сүйлөп атат. Тизмеге киргизебиз, тизмеде болосун, шашпай тур. Кечээ чындык үчүн күрөшөбүз деп жүргөн кээ бир азаматтар кокуй мен тизмеге кирип калыптырмын деп бүгүнкү күндө кайрадан үңкүргө кирип кетишти.
тып-тынч бүгүнкү күндө. Эч кимдин үнү чыкпайт. Кээ бир азаматтар кокустан бир жерден башым көрүнүп калбасын деп бүгүн тойго баргандан да этияттанып калышты. Батага баргандан да этияттанып калышты. Байкалып эле калат да. Биз кичинекей мындай бир чакан элиталар жүргөн коомдун арасында жүрөбүз да. Тойго деле ошолор барат, батага деле ошолор барат, көчөгө деле ошолор чыгат. Анан барып ким менен кандай амандашып атканын көрүп, атаны байкуш деген гана сөздү айтып коесуң. Мына өзүңүз айтып кеткендей, демек биз азыр ушул 3 эле партия мисалга келтирип атасыз да, ушундай болушу мүмкүн деген пикириңизди айтып атасыз. Бирок эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстан ушундай өзү менен эле партияларым же мага эле караштуу партиялар өтүш керек дегенде, бул эч качан жакшылык менен, ийгилик менен бүткөн жок да. Сиздин оюңуз будан бияка кандай болот? Эгерде ошондой 3 эле көз каранды партия өтө турган болсо, эмне калгандар унчукпай колду көтөрүп туруп береби? Пикир деген көрсөтүүнүн аябай темасын жакшы койгонсуңар да. Ошол аябай күчтүү бир көрсөтүү болсо экен, ар бир кишинин өзүнүн пикири болсо, ушул ак жолтой пикир болуп, биздин коомдун пикирин өзгөртсө экен деген тилегимди айткым келет да. Болгондо да ошол тушоо кесүү көрсөтүүсү болуп аткандан кийин ушундай жакшылыктан үмүт кылып, жакшы бир бата берели, ак жолтой болсун деп. Мына ошол пикирди мен айттым эле да, кандай деп. Эгерде өткөн президенттер тырмооч деп коет да, грабельди. Ошону тебелеп алган болсо, бүгүнкүлөр кетменди тебелейт. А кетмендин сабы күчтүүрөөк болот дагы, башына каптуураак тиет дедим эле да. Мына ошондой эле болду. Конституцияны өзгөртүшүп атканда дагы айттым эле, мамлекетти туңгуйук калып барат. Мамлекет башкарылбай калат. Биз кагаз жүзүндө мамлекет барбыз, турмушта жокпуз дегенге бир далил. Кечээ өз тагдырын өзү чече албай, башка мамлекеттин жетекчисине барып, мен үчүн 2 ооз сөз жакшы айтып коюңузчу, мени колдоп коюңузчу деп барыштын өзү ошол мен айткан пикирдин так экендигине чекитти койду. Мөөр басып берди да, туура ушундайбыз деп. Эми бүгүнкү күндө жана сиз коюп аткан суроого биз кандай болуп, кантип чыга алабыз деген суроо болуп атат. Ушинтип эле жүрө беребизби дегендей суроо. Чыга алабыз эгерде биз ошого аракет кылсак. Бүгүнкү күндө аракет болуп атабы, жокпу? Эми жакшы жолго алып барбайт деп атпайсызбы? Мүмкүн. Эгерде жараткан Аллах бирөөнү жазалайм десе, аны биринчи кезекте акылдан азгырат дейт. Экинчиси тилден жазгырат экен. Мына ошол акылдан адаштырып алса, кечээ 2 жолку аябагандай чоң тополоң ушунун аркасынан болду эле деп, бир жолу тарыхта мындай бир майкөз сүткөл мамлекетти курбайын, ага күчүм жетпейт экен, акылым да жетпейт экен, тажрыйбам да жетпейт экен. Жок дегенде адилеттүү киши болгон деген атакка ээ болуп калайын деген бир аракет жасаш керек да. Мына таза шайлоо өткөрүп берейин, кандай чечилсе ошондой чечилди деп, Украинаны канчалык тепкилебеген менен элдин өзүнө салып берди. Мына көрөсүздөр, кийин убакыт өтүп барып, Порошенкоге ыраазы болгондор болот. Эмнеге? Мамлекетти бүлүндүрдү. Мамлекетти 3кө бөлүп салды. Мамлекетти аябай жакыр кылып салды. Бирок бир нерсеси менен шайлоону элге коюп берди деген сөзү таразага салат. Мына Ельцин Россияны жок кылып жиберди. Россияны СССРди талкалады. Бирок бүтүндөй кара ниеттик жасап аткан ишини бир нерсе жууп кетти да, эмне менен? Күтүүсүз түрдө өзү кызматтан чегинип, кечирим сурап, ыйлап кетип алды. Биздикилер көгөрүп атпайбы? Кечирим сураганда аябай мен элдин деңгээлине түшпөйм деп керсейишип атпайбы? Ошондуктан бүгүнкү күндө ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде ушул жолду токтотуп, таза шайлоону элдин өзүнө салып бербей турган болсо, баягы мен айткан кетмен сабы тарабынан эмес, кетмен тарабынан башка тийиши мүмкүн. Толук мүмкүн. Күндөн күнгө бүгүнкү түзүлгөн кырдаал, бул менин пикирим. Бүгүнкү түзүлгөн кырдаал күн санап аябай оорлоп баратат. Күн санап болгондо дагы бүгүнкү бийликтин пайдасына эмес, бүгүнкү бийликтин зыянына аябай каттуу оорлоп баратат. Анан кээ бир мамлекеттин президенттери менен жолугушуп коюп, желкесинен таптап койсо, баягы көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөз бар го. Мына ошондой болуп элирбеш керек да. Жагдай башка, кырдаал башка. Азыр бир нече мүнөттөн кийин биз жарнамалык убакытка өтөбүз. Бирок мен ошонун алдында сизге
ошол бир партияны түптөгөн адам катары, ушу партиянын лидери катары бүгүнкү күндө кызмат кылып атасыз. Мына жакында СДПК партиясынын айланасына талаш болуп атпайбы? Жаңы жетекчи чыгып калды. Ага бийликтер мындай айтканда юстиция министрлиги көмөк көрсөтүп берди. Ошого сиздин көз карашыңыз. Бул бүгүнкү күндө баягы рейдер деген сөздү айтабызбы, мародер деп айтабызбы? Ошого жакындайбы, ушул кандай? Ошого ага жакындайт эмес, бул ошонун ана башы болот. Мен ушул чечимди кабыл алган күнү эле өзүмдүн пикиримди билдиргем. Ачык, айкын билдирдим. Бул аябагандай ушул мезгилге чейин бирөөнүн заводун тартып алса, жерин тартып алса, үйүн тартып алган болсо, бүгүнкү бийлик ушул нерсеге акылы жетти, партиясын тартып алат дегенге. Бул эми күлкү, болбойт. Бул нерсе биздин айлана чөйрөбүздөгү биздин өнөктөш болгон мамлекеттердин дагы күлкүсүн келтирген маселе бул. Мындай сөздө баягы атасынан балдарын тартып алып башка каттап койду деген сөздө аны менен алдындай болуп калбайт да. Сен эгер акылың ушунчалык болуп көктөп аткан болсо, ошондой партия түз дагы, чыгып да көрсөт да. Анан даяр турган жерге даяр оокаттын үстүнө келип алып, бул меники деп айткан менен ал сеники болуп калбайт да. Ушул кадамдын өзү менен бүгүнкү күндөгү бийлик аябай сабатсыз, өтө копол. Кандай деген эпитеттерди айтсам жарашат да. Мыйзам өзүнчө, мен өзүмчө чечим кабыл алдым деген баягындай бир керкейүүчүлүк да. Мен каалаганым болот деген сөз. Натыйжада эмне болду? Баары бир жакшыбы, жаманбы, анча-мынча эскиден иштеп келаткан кишилер бар дагы мыйзамсыз деген тыянак чыгарып берди. Ошондон кийин аны каттаган адилет министри эмне болуш керек? Кетүү керек. Айтып атпайсызбы? Качан биз башка мамлекеттерге окшойбуз деп. Маселен, Израилде келген конокторуна мамлекеттин эсебинен дасторкон жайып койгон үчүн мамлекеттин жетекчисинин аялы элден кечирим сурап, ошол акчаны кайтарып берди. Туура? Францияда бир министр уюлдук телефон менен, билим берүү министри, уюлдук телефон менен машина айдап баратып, уюлдук телефон менен сүйлөшкөнүн сүрөткө тартып алган экен камера. 1 сааттан кийин токтоосуз кызматтан кетти. Мен эми студенттер менен мектеп окуучуларына үлгү боло албай калдым деди. А бизде бүгүнкү мамлекеттин жетекчисин сырттан миллиардтан ашык акча алып келип, шайлоо алдында коротуп, шайлоого чачты деп, мына кагаздары бул түп нускасы деп калемдеш болгон сиз эмес, саясий партиянын төрагасы болгон мен эмес, кечеки мамлекеттин жетекчиси Жээнбековдун шайлоо штабын жетектеген киши Фарид Ниязов моюндарына алып отурушат. Ушуну алгандан кийин дагы ак дебей, көк дебей, уун чыкпастан мамлекетте не деген окуялар болуп атат? Бир үн катпаган. Башта сүйлөбөс кыз деген жомок бар эле да. Сүйлөбөйт экен да, бир байдын кызы. Бул сүйлөбөс президент да. Айтыш керек да. Же баягы Цезардын аялы ар кандай күмөндөн сыртта болуш керек. Жена Цезаря должна быть вне подозрения. Эгер мамлекеттин жетекчиси катарында күмөн пайда болсо, мен отура албайм бул жерде деп айтыш керек да. Же кечеки мамлекет жетекчиси менен өзүңдүн шайлоо штабыңдын жетекчисин жоопко тарт, далилдеп туруп. Же алардын айтканы чындык болсо, ак чөп башта деп мойнуңду сун дагы кызматтан чегин. Эгер ушул маалыматты уккандан кийин дагы коомчулук үн чыкпаса, мындай коомдун бактылуу болууга укугубуз барбы же жокпу? Бул талаш маселе. Урматтуу көрөрман, биз түз эфирдебиз. Ошондой эле 7 каналда, Facebook'ta, YouTube'da бизди күзөтсөңүздөр болот. Өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди да калтырсаңыздар болот. Биздин бүгүнкү коногубуз мамлекеттик кызматкер, биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Кимсанбаевич болот. Адахам Кимсанбаевич, биз азыр тыныгууга кетердин алдында ушул сиздин пикириңизди угуп аттык да, азыркы рейдерство жөнүндө
Эми биз мен сизге мындай суроо бергим келет да, өзүңүздүн пикириңизди уккум келет. Ушул илдеттен деп коебузбу же ооруданбы, чыгуу жолундагы ушул партия талаштан азыркы эки кеткен анан азыркы президенттин талашын мындай токтоткон кандай өзүңүздүн ой сунушуңуз бар? Не дегенде бир жакшы ой айтып кеткенсиз да баягы, экөө четтеш керек. Не дегенде баягы шайлоо өткөзгөн, шайлоодо активдүү өзү алдыда жүрүп алып жүргөн киши өзү мойнуна алды дегенде, кечирим сурады элинде дегенде. Бүгүн сиздин пикириңиз боюнча кандай чечимге келиш керек? Мен ошол жана жарнамага тынууга кетердин алдында оюм ошол жерден токтоду. Чыгуунун жолу кандай? Чыгуунун жолу баягы чыныгы айыл аксакалдары, улуттун уюткулары жыйналып бир чечим кабыл алыш керек да. Экөөңдүн тең тагдырыңды эл чечет. Экөөң тең элиң жок болсо эч ким эмес. Эл бар үчүн бириң кечеки, бириң бүгүнкүсүн деген чечкиндүү сөзүн айтаар улуттун уюткулары болуш керек дагы. Бул аябагандай каттуу доомат коюлду. Каттуу доомат. Демек, кыргыз мамлекетинин жетекчисин кыргыз эл эмес, Корейдин кара жашыгы менен сырттан келген акча чечиптир деген маселе. Бул оор маселе. Экөөң тең сыртта туруптур, аралашпа деп бүгүнкү күндө президенттик эмес, кеткендики дагы, келгендики дагы эмес. Бүгүнкү күндө партиялык эмес, парламенттеги, парламенттин сыртындагы эмес. Бүгүнкү күндө элдик өкмөттү куралыш керек. Элдик өкмөттү курап, мына ошол жерде кара кылды как жарган азамат жигиттерди, кыздарды коюп, ак карасын териштирип бергиле деген милдетти бериш керек. Мына ошолор көп эмес 40 күндө ак же көк деп чечим чыгарыш керек. Бул маселени иликтешке көп акылдын кереги жок. Кандай дейсиз? Мына кече Атамбаевдин 6 жылдык жасаган ишини 1,5 күндө чыгарып бербедиби? Анан мына ошол бир маалыматты текшериш үчүн 40 күн жетиштүү го. Анан күтүш керек. Күткөндөн кийин бүтүндөй элдин алдында ошо телеканалдарда түз эфирде айтыш керек. Сырттан акча келгени чынбы, калппы? Эгер чын болсо, бүгүнкү президентмин деп отурган киши токтоосуз түрдө президенттик кызматын токтотуш керек да, кетиш керек. Жөн эле кетпестен кыргыз мыйзамдарына ылайык, конституциясына ылайык кетиш керек. Эгер чын болбой калп болсо, анда кечеки президентти аяосуз жоопко тартуу керек. Элди будун чаңга салгандыгы үчүн, туура эмес маалыматты тараткандыгы үчүн. Шайлоо башчысы, штабынын жетекчиси Фарид Ниязовду чакырыш керек дагы. Мына могу жерде тизмеде турат. Момунча миллион алып турсуң, момунча миллион жумшап турсуң. Чынбы? Ал өзү айтты, оригинал, мен алган акчам чындык деп айтты. Мен короткон акча чындык деп айтты. Эгер чындык болгон болсо, шайланган президент чакырыш керек да, айтыш керек. Кайдан алдың? Кайда сарптадың? Биз экөөбүз билип турабыз да кайда сарпталганын. Мына эгерде биз баштаган кадамыбызды тазалап алмайынча, бул нерсе уланып кете берет. Эгер киши булганып алса, аны жууп тазалап таштап койбосо, баскан жерин баарын былгытып жүрө берет. Бүгүнкү жагдай ошондой. Кай жерге барбасын былгытат. Бүгүн айтылбаса, 4 жылдан кийин айтылат. Мына кезинде шайланбаган президенттерди мен шайланган эмес деп айтсам, мени тепкилеп, ур-тепкиге алып жатып калбады беле. Кийин 6 жыл өткөндөн кийин көрсө чын эле шайланган эмес экен, тизмеси жок экен деп 6 жылдан кийин айтпадыбы? Бүгүнкү маселени дагы айтат. Бирок 4 жылдан кийин айтат, 4 жылга эгер жетсе. Адахан мырза, көрсө чындык айтылган пикир бул баары баягы өзүнүн убагы келгенде кашкайып чыгат экен да. Сөзсүз чыгат. Мына сиз азыр өзүңүздү мисал келтиргендей, 7-каналдагы ушул убактылуу өкмөт боюнча аябагандай ал мезгилде убактылуу өкмөт ушу 7-каналдын эле артынан аңдып туруп алышканда, түшүп алышкан. Анан кийин сиз айткандай ушул убактылуу өкмөттүн чыккандар өздөрү кайрылды. Аянтта жар салганда биз анан ошондо айттык да, мына
биз айткан чын бекен деп. Туура. Ошолда эми сизге мындай суроо бергим келет да, Адакан Кусамович. Мына азыр аябагандай жакшы бир сунушту айттыңыз, өзүңүздүн пикириңизди билгиздиңиз. Бирок мына сиз өзүңүздүн ушундай интервьюдан кийин же болбосо кандайдыр бир коомчулуктун алдында жолуккандан кийин сизге айтылып аткан сын пикирлер, жазуулар, комментарийлер мындай көз салып карайсызбы? Жок. Буну мен берип атканымдын себеби мындай да, ошол жерде кээде сизге ушундай жүйөлүү же жүйөлүү эмеспи, аны бир гана Кудай билет, жана өзүңүз билесиз. Бүгүнкү Адакан Кимсанбаевич ушул өтүп кеткен экс-президентке сатылып кетти же биригип кетти, экөө бир иш кылып атат деген сөздөр болот да. Анан мен бүгүн сизге ушундай түз суроо бергим келет да. Бирок бир жакшы жооп айткансыз. Мен Кыргызстандын, элимдин кызыкчылыгы үчүн мен өз амбициямды алып коюп, ким менен болбосун, жакшылык үчүн, бирок өзүмдүн позицияларымды карманып туруп, мен ошону калып кетем. Мен өткөн президент шайлоодо ошону билдирген, ушул пикиримди билдирген. Бүгүнкү күндө сиз ким менен жолугуп, ким менен кошулдуңуз? Дагы эле ошондой оюңуз барбы, эгерде мамлекет эл үчүн дегенде? Билесизби, ар ким өзүнө карап томбучат да. Жана сиз айтып аткан кишилер ушуну аябай көбүртүп жабыртып аткандар өздөрү ошол дайым жуугунду ичип жүрөт да. Анан ойлойт да, мен эле ичпей башкалар деле ичсе керек дейт да. Алар баягы 300 жыл жашап тарпы жеген куш сыяктуу да. Баягы Пушкиндин чыгармасында бар го. 300 жыл тарп жеп жашагандан көрө бир жолу ысык кам жутуп өлгөнүм артык деген капастагы жаткан бүркүттүн вскормленный неволе орел молодой деп. Мына ушул принцип. Бизде мусулманчылыкта дагы, кыргызчылыкта дагы эң чоң принцип бул бир нерсе. Сөздөн тайба деген маселе бар. Бул экинчиден өздөрүнө жараша чыгарышат. Кече ушул чыгарып аткандардын баары билесизби, бир эле ушул сыяктуу эле бир имаратта отурушат. Ар кандай аттар менен жазышат да. Бир эркек балдар бар. 3 кыздын аты менен чыгат. Кече ушул азаматтардын баары Атамбаевди аябай каттуу көкөлөтүп аткан балдар. Ошонун аркасынан унаа тээп, ошонун аркасынан кам салып алган балдар. Аларда эки маскасы бар экен дейт бирөө айтат да, эки эмес, аларда маска жок, жүзү да жок да. Бүгүнкү күндө Атамбаевка бир 6 жыл мени Атамбаевдин каршылашкан душманы кылып келишти да. Атамбаевдин эң күчтүү коргоочусу ким болуп келди? Жээнбеков болуп келди. Жана Жээнбековдор болуп келди. Бүгүнкү күндө ал кезде мен эмне деп каршылашты? Бакиевчи деп. Себеп Бакиевди элге ушундай жаман кара көрсөтүп, 2 күндөн кийин ал киши 70ке чыгат. Куттуу болсун жашы, Кудай өмүр берсин. Ушул көзүнүн тирүү кезгилинде ак же каралыгын таразыдан таразалап, эл баасын бергенге Кудай кыргыз элине акыл эс берсин. Кийин ал киши кеттип, бул киши ошонун ордун ээлеп калды да, Атамбаев. Эми Мадумаровду эмне кылыш керек? Эми Мадумаровду Атамбаевга жабыштырыш керек. Мен Атамбаевдин жүзүн 5 жылга жакындап баратат. Жүзүн да көрө элекмин, сүйлөшүп отурмак турсун, телефон менен да сүйлөшө элекмин. Мен акыркы аябай каттуу нааразы болуп, дискке бүтүндөй фактылары менен жазып жиберген, өзүнүн аппарат жетекчиси аркылуу берип жиберген, өзүнүн колуна тийген диск болду. Бул 2015. Ошол бойдон мен бул кишинин жүзүн көрө элекмин. Үнүн, мына силер гана көрсөтүп калсаңар, мен үнүн угам, эмне деген пикирин айтып атат, башка болуп жатат. Мен ал киши менен жолуга элекмин. Мен жолуксам, бирөө менин жолумду тоса албайт. Мен жолуксам, бирөө мени каралай албайт. Ал менин пикирим. Мана пикир деп атпайсызбы? Бул менин пикирим. Бул менин тандоом, бул менин жолум. Мен жолуксам, ачык чыгып жар салам. Мен жолуктум, мен сүйлөштүм. Эгерде ушул жолдор менен барабыз деген пикирибиз дал келип калган болсо, мамлекеттин дагы бир жолу айтам. Мен Атамбаевдин кызыкчылыгы үчүн, Мадумаровдун кызыкчылыгы үчүн, же Жумаевдин кызыкчылыгы үчүн эч бир киши менен жолукпайм дагы, пикирлешпейм дагы, келишпейм дагы. Эгер Кыргызстандын кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы болуп аткан болсо, болгондо дагы кечээ кеткен катамды мойнума алдым деп отурган болсо, мен өткөндө жарыя кылгам. Мына ошол шайлоо
кийинки саясатчыларга, кийинки шайлоочуларга аябай катуу сабак болуш керек. Эгер ушул шайлоо туура эмес өткөндүгүн мойнуна алып кечирим сурап, мен далилдеп берем, ушунун аркасынан өз катамды өзүм оңдойм десе, катасын оңдогонго даярмын деп жарыя салдым, пикиримди билдирдим. Азыр дагы ошол пикирден кылдай кыйшайбайм. Мына Кыргызстандын келечеги ушу оңолушу боюнча сөз кылганыбызда биз ушу жаңылануу, жаңы муун деп айтып калабыз да. Жаңы муун эмне бизге космостон же болсо башка жактан келеби? Кантип ойлойсуз? Сиз ушуга да мен сиздин пикириңизди билгим келет да. Канткенде биз ушул жаңы муун, биз эски муун эмеспиз деп калабыз да. Кече эле чогуу шайлашып аткан, кече кошо бир партиясында жүргөн адамдар бүгүн мен таптакыр жаңы муун боло калат да. Калабыз да. Же бул сөздү мындай өзгөртүшүбүз керек дагы, биз мынандай болушубуз керек, мынандай ички сезимибизди ушундайга тушташыбыз керекпи деген сиздин пикириңизди билгим келет. Абдан керемет пикир, сонун пикир. Мен көптөн бери элге жеткире албай жүргөн пикир. Сонун суроо да. Кыргыз журналистикасында сейрек ушундай суроолор учурап калат да. Кээде мындай бир бизге жаңы муунду бир жактан алып келип бербейт. Жаңы муун кечекинин уландысы. Өрүк өсүп турса, анын бутагы өрүк болот да. Өрүктүн бутагынан алма түйбөйт да. Же коон эксең дарбыз чыкпайт да. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү өсүп келаткан муундагы биздин уландыгыбыз. Ал кандай болот? Кеп жаңы муун эски муунда эмес. Кеп жаштарда, каарыларда эмес. Кеп адамда, инсанда. Өзүндө. Маселен, 350 миллион калкы бар. Америка 400 миллиондай калкы бар. Американы 76-га чыккан киши Джо Байден талапкер болуп атат. 76 жаштагы. Американын парламентинде баарыбыз суктанабыз го, шилекейин агызып эле куюлта берет, Америка деп эле. 96 жаштагы, 94 жаштагы, 92 жаштагы депутаттар отурат. Алар тажрыйбасына карайт. Алар жашына карабайт. Кытайда 50 жашка чейин өтө жооптуу кызматтарга келтирбейт. Бул логика. Мына кечээ мен мисал келтирип айттым да. 92 жаштагы Мамакеевке эмне үчүн кезекке турушат мен операция жаса деп. 80 жаштагы Металип Мамытовичка эмне үчүн кезекте турат мен операция жаса деп. Эмне үчүн жаш врачтарга барбайт, дарыгерлерге барбайт. Тажрыйба. Мамлекетти башкаруу деген кечээ Мамет Макеевич жазып турушул мен кайрылуудан кийин. Айланайын Адахан 90-жылдары кандай болсоң ошол бойдон калдың. Менин скальпелим мокоду, сенин тилиң курчуду. Мен тан берем балам деп, баатырмын деп батасын берип атат да, мага чакырып, кабинетинде тамак кылып коюп, ошол жерден бата берип атат. Бул деген сөз эмне? Тажрыйбасы мол азамат жигиттерди, кыздарды алып келишибиз керек. Мен муну 2 жолку шайлоодо айттым. Бүгүнкү күндөгү 60 жаштагы мыкты жетилген азаматтарды коюп, жанына 25 жаштан 5тен кишини бөлүп берели, 3төн кишини бөлүп берели. 5 жылда ушуларды кадр кылып даярдап бериңиз деп. Себеп кадрды университет даярдай албайт. Жогорку окуу жайлар даярдай албайт. Кадрды турмуш даярдайт. Убакыт даярдайт. Көзү менен көрүш керек да. Теория менен күрүштү момундай эгет, күрүштү момундай кылып отойт, күрүштү кургатат деп айта берсең, 1000 жолу айтсаң дагы, практикага келгенде күрүштү тааныбай калышы мүмкүн. Буудайды же арпаны аралаштырып. Ушул сыяктуу мен жана берген сурооңузга кеп муунда эмес, кеп инсанда. Айтыңызчы, мына жашы 90-дон өткөндөгү айткан пикири Усубалиевдин. Бүгүнкү академик болуп 40 жаштагы отурган кишилерден пикиринен 20 эсе күчтүү. 70-тен өткөндөгү пикирин айтып кеткен Масалиевдин пикири, Абсамат Масалиевдин, бүгүнкү күндөгү академиктерден 30 эсе күчтүү. Кеп тажрыйбада. Сиз айткандай эгерде болсо, мен ойлойм ошондо бизде Акаевчи, Бакиевчи, Атамбаевчи, Жээнбековчи да токтойт эле да. Сөз токтойт эле да. Мына азыр сизди угуп турдум. Ушулар дагы токтолмок. Ал жерде эгерде тажрыйбалуу адам келип, иш билген, анан иш менен алек болсо, ушул мамлекетибизде болуп аткан интрига, бөлүнмөлөр да азаят эле да. Бул кичине эле ишканада деле ошондой эле нерсе да. Мына кечээ Кара Сууга келдим да мен. Кара Сууга Кең Сайылына келип, жолдон өтүп баратып карасам, арыктар чабылбай,
арықтар толып қалып, су асфальт менен ағып атат да. Мен баратып айттым. Bir 4-5 ақсақал менен жолуктум эле айттым. Илгери шак чабылбай калса, чөптөр деген өсүп асфальтка чейин чыгып кеткен. Адамдардын баса турган жери жок, жөө жүргөн адамдар асфальт менен кетип баратат. Кишинин өлүмү ушуну менен көбөйүп атат. Арыктар чабылбай калып, бер жактан суу асфальт менен агып атат, ар жактан суу жетпей, дарактар, тыттар кургап атат. Эгерде райондун жетекчиси өтүп баратып ушуну көрүп калса, мындан бир 25 жыл башта, ошол совхоздун директорун ошол тытка илип коймок. Кандай дейсиз? Жолдун эки бети чабылып, керемет арыктар чабылып, суу арык менен акчу, асфальт менен акчу эмес. Кургап калган даракты көрүп калса, аябагандай каттуу жазаланчу. А бүгүн эч ким эч нерсе менен иши жок. А бул райондун республиканын эң чоң району. Мен көп жылдардан бери биринчи жолу жүрдүм ошол Кара суунун жолу менен. Мындайча айтканда джунглиге айланып кетиптир да. Токой болуп кетиптир. Бүгүнкү күнү жергиликтүү бийлик ошондой эле ошол мындай өзүбүздүн элибизде эле ошо элине журтуна эмес бир адамга кызмат кылгандай болуп калышты да. Бирөөгө эле жакса, бирөөгө эле ошол. Ал Алтын мырза, телекөрсөтүүң да бир кишиге кызмат кылат, прокуроруң да бир кишиге кызмат кылат, сотуң да бир кишиге кызмат кылат, милицияң да бир кишиге кызмат кылат. Бул көрүнүп эле калбадыбы, көрүнүп эле туруп атпайбы? Мамлекетке кызмат кылайын деген пикир калбай калды. Андай ой жок, андай максат жок. Мен тиги кишиге кызмат кылайын. Тиги кишинин иниси айтты. Тиги кишинин карындашы менен жолуктум эле, ал мынтип айтты. Анан жеткирип койгула дедим деп, илгери Москвага барып, Ленинге жолугуп келгендей сүйүнүп, кубанып, колун укалап коюп отурат. Эжесине айттым. Кудасына айттым. Бул эмне деген маселе? Кече кеңешчиси келген экен, аябай түшүндүрүп айтып бердим. Бул эмне деген маселе? Мисалы мына Россияда түз эфир болуп калганда Путин менен биздин таштандыларыбыз алынбай калды деп суроо салып атат да. Бул деген бул мамлекеттик баягы машина иштебей калды деген сөз да. Анан бизге суудаларды бербей атат десе, а киши учуп баргандан кийин берип, учуп кеткенден кийин кимдин кезеги жетип калса алып, кезеги жетпей калган киши эртеси күнү чыгып атпай бизге бербей койду. Кыргызстан Россия менен салыштырганда эсе жаман да, артта кеткен. Ал жерде мамлекеттик тартип каалайбызбы, каалабайбызбы, анча-мынча бар. А биздин Кыргызстанда тартип, мыйзам деген түшүнүк калбай калды. Тиги киши эмне дейт деген гана суроо. Биздин убакта чектелүү. Адакым Кимсомаевич, көрсөтүүнүн аягында мен сизге ушул бүгүнкү көрсөтүүнүн жөнүндө пикириңизди угайын десем, сиз өзүңүз айтып койдуңуз алдынан эле. Бирок мен ушул көрсөтүүнүн аягында сизге мындай суроо бергим келет. Бул мага кызык, сиздин пикириңиз. Бүгүн биз ушул жаштар дейбиз. Сизди жакшы ушул улуу муундагы жакшы сыйлайт да, жакшы айтканыңызга ишенүү менен, ынануу менен угушат. Койгонушубуз керек, эмне кылышыбыз керек деген сөздү, пикириңизди уккум келет да. Бул пикирди көптөн бери айтып келем, мен өзүмдүн ырларымда дагы ушул пикирди жазып келем. Жараткан мейли бербе байлыгыңды, көтөрөм бул жалганда жардылыкты. Суранам бир өзүңдөн көз жумулуп, кеткиче таза сакта ыйманыңды деп. Бул оор маселе, оор сыноо, пендеге берилген сыноо. Бүгүнкү күндө жарды эч ким жок да. Мына мен 3-4 күндөн бери ушул жакта жүрөм. Той болбогон күн жок да. Азыр Кудай өткөрсө деле тойго айланып кетиптир. Катма окутса деле тойго айланып кетиптир. Кыз узатса дагы той, кыз келин алса дагы той. Аябагандай кат. Бардыгыбыз тойду да. Көйдөн тойбой атат. Жана сөзүбүздүн башында мен айттым. Бирөө денесин машыктырат экен дагы, бирөө ички дүйнөсүн машыктырат экен. Биз тилекке каршы бүгүнкү күндө ички жан дүйнөгө көңүл бурбай, сыртыбызга гана көңүл буруп калдык да. Байкайсызбы? Укмуштуудай үйлөрдү кургандагы кирип чыккан киши жок. Кошуна кирбей калыптыр. Көчөдөн өтүп баратса, ассаламу алейкум, чай ичебиз деген сөздү укпай калдык. Биз бала кезде дарбаза жабылчу эмес, ким өтүп баратса чай ичебиз деп коет эле. Анысы эшикти какпай кирип келет эле. Отурасыңарбы деп коюп.
Биз кантип оңдойбуз муну эми? Муну түшүндүрүү жолу менен оңдой албайбыз. Муну айтуу жолу менен оңдой албайбыз. Кыздарыбызды баягыдай касиеттерге ээ кыла албайбыз. Аксакалдарыбызды баягы кара кылды какчарган калыстыкка чакыра албайбыз. Эмне керек? Аябагандай каттуу, күчтүү бир тартип керек. Биз тез эле көнөбүз ушуга. Каттуу тартип керек да. Укмуштуудай тартип керек. Өзбекстан менен чек аралашып атабыз. А сиз мага караганда көбүрөөк өтөсүз. Жалал Абад менен Оштун ортосунда жүрөсүз. Өзбекстан чек арасынан өткөндөн кийин талааларын караңызчы. Анан Кыргызстанга өткөндөн кийин талааларды караңыз. Мына 16 жаштар комсомол бригадасы аябай Кыргызстанда дүңгүрөгөн, Борбордук Азияда дүңгүрөгөн ошолордун талаасын карабайлыбы? Эмне болуп калды? Ушунун баары баягы жалган демократия деген сөзгө жамынып алганын кесепети. Эми биз ошого кайтышыбыз керек. Мен 15-жылкы шайлоодо айттым эле, артка кайталы. Ошондо да тепкилешти. Элдин баары алга чакырып атса, бул киши артка кайталы, артка чакырып атат. Артка кайталы деген сөз баягы сиз айтып аткан момундай болуп турган керемет касиеттүү биздин үйүбүз бар эле да. Ошол үйүбүздөн чыгып кеттик дагы таштап, талаалап, бирөөбүз Россия, бирөөбүз Кытай, бирөөбүз араб, бирөөбүз индус, бирөөбүз немис, бирөөбүз француз болуп кеттик. Үйгө келбейлиби? Касиеттүү Кыргыз деген үй барбы, Кыргызстан деген. Ушунун ичине кирсең, баягы сиз берип аткан суроого жооп бере турган касиеттердин баары бар. Калп айтпа, уурлук кылба, улууну капа кылба, жаштардын көңүлүн шагын сындырба деген сыяктуу касиеттер бар. Ушуга эле таянган болсок, биз жанагы сиз деп аткан жолду табабыз, Кудай кааласа. Көрсөтүүнүн соңунда мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Бул биринчи жана акыркы эмес деп ойлойм. Кудай буйрса, сиз менен эмне дегенде көптөгөн бериле турган суроолор менде сиздин ошондой эле өзүңүздүн ачык пикирлериңизди уккум келет. Ошондой эле биздин көрүүчүлөр деле аны күтүшөт. Биз келерки көрсөтүүдө мен ойлойм, сөзсүз ушу чек ара боюнча маселелерди сиздин пикирлериңизди уккум келет. Эмне дегенде сизде бул Баткендеги чек ара боюнча дагы кандайдыр бир жаманаттуу дейбизби, же болбосо ошого кошо өктөштүбү. Бирок мен жакында бир ошол мезгилдеги 2009-жылы чек ара кызматынын жетекчисинин интервьюсун өзүнүн оозунан укканымдан кийин мен демек бар турбайбы бизде дагы өзүнүн пикиринден кайтпаган, ошо пикиринде турган жигиттер, азаматтар бар турбайбы? Полковник Эратовду айтып атасызбы? Мен мага дагы аябай чоң ачылыш болду ушул жигит. Аябагандай каттуу ачылыш. Аябагандай мындай орусча айтканда приятно экен да, со стороны. Болгондой. Бул мен ушу жигит чыккандан кийин болгон 2 жолу көрдүм ошол жигитти, ошол мезгилде. Ушул жигит чыккандан кийин айттым да, жанагы мага жогорку кеңеште иштеп атканда ушундай деген кара көөлөрдү жапканда билип туруп 3 орун басарымдан бирөөсү дагы сөз айтпаганы өкүнүчтүү деп айтпадым. Мен билем да ошол иштерди кимдер жасаган. Мен 10 жыл болот. Мына 10 жыл болду да, 10 жыл болду ушул жала жапканда. Ушулар бир болбосо бири айтса керек деп айтып келдим, 10 жыл өттү. Жок деп айта алган жок. Экинчиси. Мына Турдакун Усубалиевичтин 100 жылдыгына даярданышып атат. Аябагандай каттуу даярдык көрөбүз деп сүрөтүн да башка бир кишинин илип алды да. Баягы сабатсыздар да азыр бүгүнкү күндө жалаң сабатсыз. Ошол чарбадан чыккандар келе калып эле муун келди да, сиз айтып аткан. Мына ушу кишиге дагы не деген көйлөрдү шыбап келдик. Айтматовдун 90 жылдыгын белгилешти. Айтматовго не деген нерселерди жаап келдик. Абсамат Масалиевке согушту ушул чыгарды, балекетти ушул кылды, өрттү ушул чыгарды деп не деген бир арам нерселерди шыбап келдик. Разахов кошонуп келдик. Анан кийин бүгүнкү күндө ыйлап атат да, кылымда жаралчу бир инсан. Кылымда жаралчу болсо кече неге тепкиледим? Бизде ушул суурлук чыкпашың керек экен. Сөзүбүздү ушундай бир жакшы нерсе менен бүтүргөнгө уруксат бересизби? Михаил Жванецкий деген бар да, орустардын сатирик куудулу. Мындай дейт. Деңизде дейт камбала деген балык бар дейт. Камбала дейт баягы динозаврлардан да мурун жаралган дейт. Азырга чейин жашап атат дейт. Алардан бийик, алардан эсе күчтүү болгон динозаврлар бүгүн жок. Эмнеге жок болуп кетти десе, бир эле себептен жок болуп кетти дейт.
Себеп алар өзүнүн башын көрсөтүп койду дейт. Потому что они высунулись дейт. А камбала дейт, деңиздин түбүндө жарымын кумга көмүп коюп, көзү үстүн карап жата берет дейт. Үстүндө эмне болуп атат? Жалпак да. Үстүндө эмне болуп атат деп үстүн карап жата берет. Үстүндө будумчаң болуп атса, чыкпайт дейт да. Мына ошол бүгүнкү күндө камбалалар тирүү калды дагы. Баягы өз пикирин айтып койгон, өзүнүн кадамын өзү таштаган азаматтарды четинен жоготуп келатат. Эми ошол Баткенге Мадумаровду жармаштырабыз дейт. Себеп кайра Манас дастанын айткандай кылып каркырана айтып келип жарашпай калды, бүтпөй калды. Себеп ал жердин эли өзү каршы чыкты, токтотпойсуңар, биздин маселе биз чечсек. Кече Баткен дагы кайрылды. Бул киши чечпесе биз накты анклав бүгүн болот элек деп. Жок. Аны жанагы сиз айтып аткан бир калпагын алмаштырып 5 жоолук салган бир жигиттин тобу бар. Ошолор жазат. Улам ак үйдүн подвалында отуруп алып, билесизби алар айына канча иштеп таап атат. Арам, бүтүндөй тапкан арам болуп, ошого бир кишинин иниси төлөп берип атат. Алар кадимгидей ишке баргандай барышат. Жегенин баары арам. Анан ошол жанагы полковник Яратов так как маңдайга соккондой кылып, болгондой кылып айтып коюптур. Мен ыраазычылык билдирем ошол ишке. Анан жанагы Жванецкий айткандай, камбалалар жашай берсин, аларга да Кудай бир инсап берсин. Бир көзүн ачып, бир көзүн жумуп жүрүшөт да. Көрсөтүүнүн аягында биздин пикир көрсөтүүсүнө биз камбалаларды чакырбайм деп ойлойм. Эмне дегенде пикири бар өзүнүн, ошол динозавр окшоп башын көтөрүп, өзүнүн оюн, өзүнүндөй басып өткөн жолу бар адамдарды чакыргым келет да. Ошолордун пикири мага кызык. Эмне дегенде биз алардын пикирин да оңдобойбуз дагы, түздөбөйбүз дагы. Болгону ушул көрүүчүлөргө алчылуу. Рахмат келип бергениңизге, ишиңизде ийгилик болсун. Мен дагы сиздердин жамаатыңыздарга кызыктуу болду деп ойлойм. Жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирем. Биринчи ушул пикир деген аябай маанилүү маселелерди көтөргөн көрсөтүүгө бет ачарына тушоо кесүүсүнө чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Дайым пикирибиз түз болсун, ниетибиз таза болсун, келечегибиз кең болсун. Алла ыраазы болсун. Рахмат.